тірей тұрған болса, банса жетпей тұрып қояды берден. Ар бир 10 қадамға 20-дан ашық чуңқыр тура келген бұл жол. Қандайдыр бір себептерменен бұл жерге бөлінген ақша башқа жаққа иштелип кеткен да. Ар бир 10 қадамға 20-дан ашық чуңқыр тура келген бұл жол Өзгөндүн 3 ай өкмөтүн Өзгөн шаарына алып барат. Азыр көрүп турсаңыздар, бул уналардагы менин кадамым менен бирдей эле баратышат. Бул жолдон күн сайын 1000ден ашык айдоочу өтүшөт. Өзгөндүн 50ден ашык тургундары бүгүн чогулуп, ушул жолдун быйыл оңдоп берүүсүн талап кылышууда. Тамтыгы чыккан бул жол Кызыл Тоо Заргер жазы айыл өкмөттөрүн бириктирет. Советтер Союзунда салынган жолго акыркы 4 жылдан бери жамоо иштери жүргөн эмес дешет тургундар. Ички жолдор оңдолуп, негизги жол көз жаздымда калды деп нааразы. Оорулуу адамдар болуп калат экен. Ошол оорулуу адамдарды алып барышка бул жол уруксат болбойт даже. Ал коксан тирей турган болсо, банса жетпей туруп коет берден. Şu joldan danqadun korkuat öyle. Yaş balдар ilayt. Mına görüp atasыңар. Birine biri kayaka kaçasın. Kaça turgan jeриң жок. Ayağını varsan da çukur, biyağını varsan da çukur. 3 ayыл өкмөттүн жолун ушул жерде оңдобостон башка ички айылдардын жолдоруна ушул асфальттар төшөлүп атканда ушул элдер наразы болуп, мисалы үчүн өзүңүздөр жолдун кебетесин көрдүңүздөр, аябай жараксыз болуп калды. Ошондуктан бул элдердин топтолгон себеби бул жаңы асфальт төшөп берилсин деген талапта топтолуп атышат элдин барлыгы. Буга чейин дагы 2022 жылыда аталган жолдун оңдолушу үчүн мамлекет тарабынан акча бөлүнүп, бирок алар башка жакка жумшалып кеткенин билдиришти. Бюджеттин эсебинен акча бөлүнгөн. Ушул жолдор оңолсун деп. Бул көп жыл болду, 10 жылдан ашып кетти. Анан кандайдыр бир себептер менен бул жерге бөлүнгөн акча башка жакка иштелип кеткен да. Мен муну жакшы билем да. Ушул өкмөткө канча жолу өкмөттүн атынан, элдин атынан арыз менен кайрылды, эч жыйынтык болгон жок. Анан былтыр дагы ушул 2 километр эмеге акча бөлүндү деди эле, дагы башка жакка кетип калды. Ушул акыбал көптөн бери ушундай да. Айдоочулар болсо бул жол жылдап каралбай калды дешет. Унаанын тетиктери тез бузулуп, убакыттан да уттурабыз деп даттанышты. Бир 2 айда бузулат да ушул жолдочу. Барып келип атып эле кыйналабыз. Оңдолсо жакшы болот эле. Көрүп атасыздар го, бардык жакка кассаң деле түшөсүн. Аларды көрдүңүздөр го. Оңдоп берсе бизге деле жакшы эле. Ыңгайсыз да. Баарын талкалап бүттүм машиналарды. Нагара ошо жарым саатка зор го азыр. 500 метр жерге. Биз сөз кылып жаткан Өзгөн Заргер жолунун 2 чакырымын былтыркы жылы оңдоо каралган. Бирок Баткендеги чек ара окуясына байланыштуу акча бөлүнгөн эмес. Жергиликтүү бийлик быйыл сөзсүз оңдолот деп ишендиришүүдө. Мен маалыматым боюнча сурасам, ушул 1 ай 2 айдын ичинде акча каражаты бөлүнө баштайт, ошондо баштайбыз деп убада беришти азыр Девишканасынын жетекчиси. Жалпы районда быйыл 20 километр жол асфальт басылат деген пландары бар. Өзгөн Заргер жолу транспорт жана коммуникациялар министрлигине карайт. Аталган министрликке Өзгөн району боюнча 400 чакырым жол караса, биз сөз кылган жол менен бирге быйыл анын 16 чакырымы оңдолот. Министрлик асфальттоо иштери апрель айында башталарын кабарлады. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузреков, Бейтарап, Ош облусу.